Саламатсыңарбы, урматтуу Кыргызстандагы жана башка мамлекеттеги жашап жаткан, иштеп жаткан, окуп жаткан, иши кылып эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыкер болбогон инсандарга бир аз оюм айтып кетейин дедим. Мен башынан айтып коеюн, көбүнө албетте жагыш кыйын. Ар ким ар кандай кабыл алат, ар кандай сөздөрдү. Кээ биринин салыштырма же аныктамалары кээ биринин ой жүгүртүүсүнө туура келбейт. Ошон үчүн мындай карама каршылыктар дайыма боло берет. Бирок биздин мамлекеттеги болуп аткан карама каршылык өтө чоң. Өтө чоң, себеп дегенде бул бир эле жылдарда же болбосо Атамбаевдин бийлигинде же Бакиевдин бийлигинен бери эле болуп келип аткан жок. Менин оюмда эми мына Кыргызстан өзүнчө болгондон беркисин эле айтсак, Кыргызстан өзүнчө болгондон биринчи күндөн эле мен ушундай ойлойм, бул баанда стандартный политика. Стандартный политика, мисалы үчүн бийлик менен элдин ортосунда ажырым өтө чоң. Хотя бир мамлекетте жашап, бир магазинден соода алышып, бир столовой кафелерден тамак ичсе дагы, булардын бири бири менен карым катнашынын ажырым аябай чоң. Эми мыйзамдарда дагы бүт эле ушу менчик, мамлекеттик менчиктер бул элдики, бийлик элдики, эми эле народ кылып таштаган да. Бул жөнөкөй эле курук сөз. Бул жашыруун деле болбой калды. Бийликте канча структура болгон болсо, бардыгы бийлик үчүн гана иштейт. Эми социальный защита болобу, оборона болобу, прокуратура иши кылып, правительство бардыгы только бийлик үчүн. Ал жерге посторонний адам келбейт. Ал жака посторонний адам келбейт. Келсе дагы определенный кызмат менен кызмат кылып бериш үчүн кандайдыр бир жумуштарга алышат. Мисалы бир Билалиев мисал кылып келтирсең, бул Билалиевди менимче өзүңөр билип калдыңар, ушу лицензия боюнча, ушу горнорудный айлыктар боюнча же бөлүп алыш үчүнбү, же билбейм кандай бир ушундай бир механизм үчүн бул баланы ишке алды дагы, анан ага иш бүткөндөн кийин казал отпущение кылып, ал балага туура эмес мамиле кылышты. Эми бул бала өзү деле ошону суранып алды, себеп дегенде ошого жарашыктуу артынан жаңжалчу болуп жүргөндү жакшы көргөн эме окшойт, видимо. Кыскасы, мен сөздүн түгүндө эмнени айтайын дейм да, эмне айтайын деген оюм бар.
Мен да көп жыл күттім. Бардық эле жарандар катары. Жакшы ойлордо болдум. Мүмкүн мындай болор, мүмкүн мындай болор, мүмкүн башка президент келсе жаңа оңолуп кетер, мүмкүн Жапаров оңоп кетер, тиги бул иши кылып кандайдыр бир эртеңки жакшы жашоонун элеси чыккан инсандан көп нерсени үмүт етчүмүн да. Баягы опять 25 дегендей, эми келиши важный эмес да, эртеңки күнү важный да. Анан эптеп эле бир жерге туруп алыш үчүн келет. Анан баягындай эле болот. Президенттиң деле ошол шайланып келдиби эмне, куулуп кетип ордун басып алып келдиби эмне, убактылуу правительство болдуби эмне. Бул мындай да, система таптакыр оңолбойт. Оңолушу мүмкүн система, бирок булар ошонун алдын алып койгон бийлик. Себеп дегенде, мына биз өзүбүздөн кийинкилерге эмне калтырабыз? Может быть, эми өзүбүздүн балдарга да, бала чакага бирдемке калтырабыз, может быть. Алар келечек муунга келе турган жигиштерге ушундай мыйзамдарды, ушундай шарттарды, ушундай нерселерди даярдап кетет. А калың эл просто лох болуп эле жүрө берет, айта берет, мырда жазат, сөгүнөт, бирөөнү акарат кылып, чыгып алып теледен выступать этет, же болбосо митинг кылат. Орустарда жакшы макал бар го. Один поле не воин деп. Эми бирөө болбосо дагы бир нече 50, 100, 200, 500, 1000 адам эчтекени чечпейт. Абсолюттук түрдө эчтекени чечпейт. Ал үчүн как минимум 10.000 адам болуш керек. Как минимум 10.000 адам болуш керек. Бул столица эле. Эми мындайга мисалга бирөөнү айтсаң, ушунчалык кейит, жаның ачышат. Биз качан оңолобуз? Байке, мен барат элем дейт. Жүр анда, же болбосо бар анда десең. Билем, кредитим бар да. Билем, суук келип калды, үйүмдүн үстү жабыла элек. Же болбосо бирөөм ооруп атат. Ушуга дарыга, леченияга акча керек. Иши кылып мындай калың эл, мисалы үчүн мен эми грубо эле айтып коеюн, 90% эл, 90, 85, 90% эл калай ишенгиле, калай ишенбегиле, мен буну көп кызыгып, анализдеп, сураштырып көрдүм да. Карыз бирдемке жетпейт, же ден начар, бирдемке алайын десе, же кичине баягындай бирдемке алайын десе, даже залогу жок. Залог болсо первоначальный жок. Бардыгы болгон болсо, бизнес жашай турган жери жок. Бул аны дагы арендага алыш керек. Иши кылып да. Простой смертный биздин 85-90% элге практически мүмкүн эмес. Мындай
но нижний планкада средний планкага чыгып кетиш абсолютно мүмкүн эмес. Это редкий случай. Черезби же бирөөнү алдаппы же уурдаппы же иши кылып баягы кайтарылбаган акча же болбосо билбейм, мен бир ушундай жакын акчалуу эле инсаның болуп келип мына акчаны ал бутуңа тур анан бересиң дебесе туруп кетиш кыйын. Эми ойлогулачы, эл ушундай состоянияда болсо каяктагы пикет? Мен эми баягы ичинде жанып аткан, күйүп аткан бир дежурный сөз болуп калды да менимче. Мен ушинтип эле ойлоп калдым. Баягы мекен үчүн, эл үчүн ушундай болуп калды да. Деп жан күйдүргөн адамдарга мен бир аз туура эмес көз караш менен карап калдым да. Эми мисалы үчүн мен атын атагым келбейт, бирок кээ бир инсандар нантебелик, мынтебелик, оңойлук деп сайрагандан сайрап, дегенден деп, айткандан айтып, бүгүн бир айтып, эртең эки айтып, анан ушинтип кайра айтып эле ушинтип неме кылат. Менин оюмча ошол адамдар прекрасно билет. Эми бир нерсени айтыш керек да. Алар өз ишин кылып атат. Эл ойгонбой атат дейт. Эл кандай ойгонбойт? Мисалы бир примерге алыңыздар. Бир жумушту бүтүрө турган оюңар да болсо, ошого шартыңар болсо, убактыңар болсо, же өзүң барбасаң автобуска түшүп, автобуска барсаң таксиге түш, болбосо мен досум кетти ошол жака барып келели деп дейсиң, барасың, кете бересиң. Барасың, бүтүрүп келесиң, бүтпөсө дагы барасың, эртеси күнү дагы бүтүрүп келесиң. Мисалы да ушундай. А ошого барыш үчүн бул жакта 90 проблемаң турса, сен пикеттеп жүрсүң. Ну ладно, пикеттедим. Мейли бардың, аңтарып ташадың. Может, дагы бирөө келди. Соронбай болбосо, может быть, дагы бирөөсү келди. Мисалы да. Эмне өзгөрүлөт? Эчтеке өзгөрүлбөйт. Эчтеке өзгөрүлбөйт. Себептигинде жоопкерчилик жок. Бийликке тең келиштин бирден бир жолу баягы күмөндөр куудул айтмакчы. Алардан өтүп түшсөң өчүп калат да дегендей. Бийликтен ушунча билбейм, канча санын билбейм, бирок ошого тең келе турган эл жапырт барып туруп, какой привет, такой ответ кылыш керек. Эми мындай да же тартип болуш керек, же демократия болуш керек. Мен ушуга таптакыр түшүнбөйм да. Эми демократия деген эми мыйзамдуулук, демократия мыйзам жолу менен адамдардын укугун тебелебей, бирөөнү акарат кылбоо дегендер бар го. Ошол менен тартип да. Эми айтып деле атасың, жазып деле айтасың, урушуп деле, сөгүп деле, ар кандай кылып атасың. Бийликчи чертип койбой атат да. Чертип да койбой атат. Эмне алыш керек? Демократия баягындай адам укук деги булардын бардыгын бияка жыштырып туруп, жалпы кириптирип эле
энесин 3 коргондон, чоң атасын 4 коргондон көрсөтүп, езип пачактап, как врага народа талкалап, ошол инсандарды эле бийликтеги бир ручка, бир занемеска дагы, бир стол дагы сынбаш керек. Себеби ал элдин мүлкү да. Бүт бардыгыны, мисалы үчүн мен билем да, менин территориямда ким жашайт. Мен айылымда, мен шаарымда ким жашайт, ким кандай байыды, ким менен ким связь, баарын билесиң. Ушундай барып туруп эле сен мононча миллион, мононча заправка, мононча завод, ушунча фабрикаларың бар, өткөзүп элге деш керек. Мамлекетке да. Эми буну мындай кылат го. Национализация дейт да. Бүт бардыгын. Андай эски Советтер Союзунун методундай кылып. Ошондой кылыш керек. Муну ким кылат? Муну Матумаров кылабы, Жапаров кылабы, же Текебаев кылабы, же дагы бирөөлөр кылабы. Кылбайчы эсин. Мүмкүн кыла турган ою бардыр. Буларга грамм шарт бербейт, шанс бербейт. Эч кандай шанс бербейт. Андай кыла тургандардын бири түрктөрдүн герою Болот Алимдар, жананын командасы. Ошолор келип кылышы мүмкүн. Бул эми деме да, жок нерсе, бирок ошондой образ жараткан да булар. Мен бул несерьезный разговор. Алар келбейт да, ал жок да, ал кино да, художественный, көркөм фильм. Болсо Мертогулу келбейт. Ошон үчүн мен ушу калың элге бир нерсени айтайын дейм да. Мен ушундай ойго келип калдым ошечи. Кыргыз деген улут менимче жок болбойт. Бирок как такова Кыргызстан бул аз убакта жок болот. Менин оюм ушундай. Себеп дегенде, эгерде булар бийлик Кыргызстан үчүн иштегенде, анда менин билишим боюнча ошончо контрабанда, баягы Кытайдан кел айтып авария болгон самолет 26 миллиард Атамбаев эле урдаптыр. 20 жылдан бери 50 миллиард контрабанда болуптур. Налогу төгүлбөгөн. Эми налогу төгүлгөндө деле ал элдин чөнтөгүнө кетпейт. Ал дагы бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. Ошондой. Бул бюджет, налог булардын бардыгын нарагында кровосостор отурат да. Бияктан апарып туруп элдер салат. Аяктан копшолоп чоңдор алат. Ушундай эле. Короче, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын шартына, элдеринин акыбалына карап туруп, мындай дейм да. Мен ойлойм да, кээ бирөөлөр ойлосо керек. Орусчаны билген үчүн Россияга жумушка кетти да. Англисче билген үчүн Америкага иштеген кетти да, деп ойлосо керек да. Конечно, андай эмес да. Бул чет мамлекетте жүргөндөрдүн ой максаты мындай болот. Биринчи, булардын мекени өзүнүн семьясы да. Эми эркек болгондон кийин, семья күткөндөн кийин, бала чакаң болгондон кийин, урук тууган, бирөөлөр гап сөз кылат, ошолордон
уялганыңан дагы өзүңүн бир мындай семейный форманы сакташыңа туура келет да. Бир жерге үй салышың керек, кача мындайраак болсо дагы, эскираак болсо дагы машина алышың керек. Эми кичинераак болсо дагы торпок койлорду алып коюш керек. Где-то бир мындай стандарт жашоого жакыныраак болуп жашагысы келет да бардыгы эле. Эми конечно болсо мындан да жакшы жашагысы келет. Мен негизгисин айтып атам да, мындай как минимум айтып атам. Ошон үчүн жүрүшөт. Жолбосо карызын төлөгөнү ушундай жүрүшөт да. Булар бара албайт. Эч ким бара албайт. Кыргызстандагылар деле чыга албайт. Потому что алардын андайга акылы жетпейт. Бирок күчү жетиши мүмкүн. Бирок баягы эле келет дейт да. Баягы эле келет. Биз эле талкалап малкалап эле анан кийин бирөөгө алып берет экенбиз. Ал дагы эле бир жылдан кийин башкача адам болот деп. Куран кармаган деле, намаз окуган деле, окубаган деле, афириси деле, ажысы деле баары бир болуп калды да. Мындай мондой болуп кетти ужечи. Маш кичирим. Ким экенин билбейсиң да, ким экенин. Но однако Кыргызстанда ар ким өзүнчө ар жака тартып жашап атат. Жок. Мындай акыбалда мамлекет оңдоп кетүү кыйын. Мамлекетти оңдош үчүн эл жапырт туруш керек. Эл жапырт турбайт эч качан. Потому что билесиңби, канчалаган миллиардтар керек ошо элдердин карызын жаап, мана эми үйүң бар, машинең бар, мына тамак ашың, бала чакаң нормально отурат. Эми чыгып бийликти ордуна кой дегенге көп миллиарддаган доллар акча кетет. Аны эч ким чөнтөктөн да чыгарбайт, эч ким да чыгарбайт. МПОшниктериңе бербейт андай. Ошон үчүн жөн эле калдыргылдыр. Эми эртеңки боло турган шайлоо. Мындай да, түсү бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Кызылдан сары болуп, же көк ала болуп, же агыраак болуп. Но результат ошол эле болот. Ошо бийликтегилер эле келе берет. Ошол система жүрө берет. Баягы акыбалы жок, ден соолугу жок, бирок байлыгы бар адамдар ордуна подставной бирөөнү директор кылат, депутат кылат, премьер-министр кылат, керек болсо президент кылып коет. Бул система өлбөйт. Бул системаны жеңе албайсың. Таптакыр жеңе албайсың. Жеңиш мүмкүн эмес. Мен даже бир определение айтып берейин да. Сен чоң аренага чыгышың үчүн алдыңдагы турган кичинекей препятствияны жеңе билишиң керек да. Алдыңдагы эмне? Өзүңдүн турмушуң, жашоо, үйлөнүү, машина, үй, тиги бу мындай адам катары жашоо состояниясына жетишиң да. Ошого жетпей атып, каяктан пикетке чыгасың, каяктан чыгып алып бийликтегилер өзгөртөрсүн. Сени камап койсо ким багат? Мисалы да. Сен эми единственный кормилец болуп атсаң, сени апарып камап коет. Бала чакаң какшап кала берет. Ошондон балдарың касал болот. Кыздарың жалап болуп кетет. Балдарың оору кесип болуп кетет. Керекпи сага ошо? Кереги жок. Сен колуңдан келбеген нерсеге эмне кыласың аралашып?
Sen birinci özüңdүн кичим экениңди бутка тургузуп көрсөт. Сал үйдү заңгыратып, бизнести кыл. Мисалы үчүн. Бүт шартын кылып берип кой балдарыңа. Анан бара бер, каяка барсаң. Кааласаң Америкага барып, ошака забастовка, митинг кылып. Кааласаң Украинага бар. Алдыңдагы жашап аткан нерсең бүтүрө албай калып беретип качан эле ушу интернетти жактың, ушу Кыргызстан жөнүндө эле чыга берет, ютубам толуп кеткен, башкам толуп кеткен. Жадабайт да, же садыр чыкпайт, же титики байып кирип кетет дейби, кайра мадымары эми камалат дейби. Толгон, миллион толгон. Билет, ушундай нервин кайнайт да Кыргызстангачы. Эмне бар Кыргызстанда? Бу жашоого эмне келдиң? Ону жеп атат, ону ичип атат, ону онтуп атат деп бирөөнү мындай контроль кылган келдиңби? Же адамча үйлөнүп, бала чака кылып, өзүңдүн артыңа бир нерсе калтырганы келдиңби? Эгерде жакшы ниет менен келген болсоң, баптырым Кыргызстанда азыр правительдер жаман экен. İştegen iş yok, degen non yok, degen bu taram-param de. Boldu dокументиңди ал дагы Россияга кел иште. Кааласаң Францияга бар, кааласаң Англияга бар, кааласаң Америкага бар. Зачем сен өзүңчө кандайдыр бир активист? Не кереги бар анын? Эми эптеп эле сүйлөш керекпи? Анда сүйлөш керек болсо, бир телевидение ачып ал да кечке отуруп алып сүйлөй. Анда эмне өзгөрөт? Анда эчтеке өзгөрбөйт. Сөз менен эчтеке өзгөрбөйт. Бийлик дагы койгула деди. Койбодуңбу? Шар желгеңин апарып тыгып камап койгула. Сен колуңа эмне келет? Сен сүйлөдүң, айттың, дедиң, башка кылдың. Бийлик чертип алмай болсо, эмне кыла аласың? Механизмиң жок, ошону кыла турган. Акыбалың жок. Жаныңда эч ким жок сени колдой турган. Ошон үчүн мен айтат элем. Туугандар, эгерде кимдир бирөө мекеним үчүн деп күйгөн инсандар болсо да, эгерде бир аз отуруп түшүнсөңөр туугандар, биринчи очередте силердин үй бүлөңөрдөн кымбат, үй бүлөңөрдөн артык мекениңер жок. Түшүндүңөрбү? Биринчи ошо мекенди бутка тургузгула. Шарттарын кылып бергиле, балдарыңарды окуткула, кыздарыңарды чоңойткула. Ошол. Силер бийликке аралашып билбейм. Мен такыр түшүнө албай атам. Эгерде мен мисалы үчүн бир оор жана жеңил техника орудияларым болсо, 500 000, 10 000, 100 000 аскерлерим болсо, мисалы да, ченемсиз байлыгым болсо, мен дүйнө жүзүнүн кайсы жеринде турбайын, ошо жерден туруп Сокенин вопросун чечип коет. Же келип чечмек. Мисалы да, 50 000 вооруженный до зубов армияны жөнөтүп туруп, мисалы үчүн, Кыргызстанды полный блокировать этип, бийликтегилерди алып, кайра ордуна эл каалагандарды коюп, кетмек, мен жашай. Мисалы да. 2 жылдан кийин дагы эле ошол болот да. Түшүнүп атасыңарбы мен эмне дегеним?
2 жылдан кийин дагы эле ошол болот. Мына 2 жыл мурунку Сооронбай эмне деп аттыңар? Кандай болду? Ошондой эле болду. Атамбаев деле 2 жыл 3 жылдан кийин эле ажыдар болуп кетти. Ошон үчүн туугандар, мен силерден өтө суранарым. Бул замангачы бардыгыбыз мейманбыз. Ар ким бул заманга келген өзүнүн миссиясын аткарсын. Семьяңарды жакшы карагыла. Бала-чакаңарды. Ошол. Мен мисалы үчүн билбейм, Мадымаров койбойт. Мадымаровду койсо дагы 2 жылдан кутушундай болот. Же болбосо президент бол деген күнү атып өлтүрүп коет. Бүтү. Эмне кыласың? Эчтеке кыла албайсың. Ким өлтүргөнүн каяктан билесиң? Эч ким билбейт. Ошондой туугандар, токтотойлучу мындай нерселерди. Мен просто мындай интернетке кирип, мындайда бир нерсе Кыргызстанда өнүгүп атпаса дагычы, ушундай интернетти ачып туруп Кыргызстанда мындай гүлдөр жайнап өсүп, ат, койлор, же болбосо адамдар паркта басып баратканы, бир жакшынакай нерселерди, бир кандайдыр бир кийим тигип аткан, ушундай бир жакшылыктарды көргүм келет да. Ушу силердин аягыңардан ушу интернетте кача албаймын. Ютубту өлө жаман көрүп калдым. Facebook деги. Кайда караба? Баягы да. Ошон үчүн ушул менин айткандарыма туугандар. Эми ар кандай болот, жакшы да түшүнөткөндөр болот, жаман түшүнгөндөр болот, туура эмес кабыл алгандар болот. Мен түшүнөм аны. Бирок туугандар, сиздерден суранышта жакшылап ой жүгүртүп, дагы бир ойлонуп, анан комментарий жазсаңар болот эле да. Анан жазбасаңар деле мейли. Айтайын ба, мага не важно ким кандай деп комментарий жазган. Мага важно, что Кыргызстанда тынччылык болсун. Эл күнүнө бирден нан жесе дагы жайнап тургандар. Эч качан мен жаман ойдо эмесмин. Болгону колуңардан келбеген нерсеге аралашпагыла. Өзүңөрдүн тирилигиңерди кылгыла. Күн өтүп атат. 1 минута өттүбү, ошол бизге каршы иштеп атат. Биз уже 1 минутта карап атабыз. Бардыңарды көп жашап, бактылуу болуп, келечекте ойлогон ой максаттарыңарга жетүүңөрдү каалайм. Туугандар, бир Кыргызстан үчүн ал жерде туруштун кереги жок. Мына Россия бар, Европа бар. Кеткиле айнана. Жашоо керекпи? Кет. Ошоко барып жаша. Анан көрөсүң, Кыргызстан бекер эле жамандап жүрүппүн дейсиң. Россияга келсең, бу жерде Путин менен Медведев бар. Бардык жерде өзүнүн ажыдарлары бар. Бирок иштесең иш бар, например. Өзүң Кудайым берген жашын жакшынакай жашап өткөнүн мүмкүнчүлүгүң бар. Ошол. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Рахмат көңүл бурганыңарга. Дайыма Кыргызстан оңолуп кетишине мен да өтө тилектешмин. Силерди урматтап, мен ушу кайрылуу кылышка аргасыз болдум. Рахмат туугандар.